Assalamu alaikum достор. Ыйык Рамазан айында туткан оразаңыздар кабыл болсун. Эмне тилек максат кылсаңыздар, ошону жараткан кабылдаган болсун. Оз ачууга Кыргызстанда саналуу гана мүнөттөр калды. Урматтуу туугандар, ушул видеону бөлүшүп таратып коюңуздар. Сиздердин жардам ошол болсун. Азыр ыйык орозонун күнүндө аябай адамдарга каралуу, бир адамдын үстүнөн мазактоо же жамандоо дегендей түшүнүктөр менен аябай бир ыплас жолдор кетип атат. Бийликтин адамдары эсиңер барда этеңер жапкыла. Бийликте түбөлүктө эч ким болгон эмес. Эсиңерге салам. Эптеп эле түшүнүп түшүнбөй акылыңар жетсе дагы жетпесе дагы жамандап каралап калайын деп аракет кылбай эле койгулачы. Могул жердеги мындай муштумдай болгон кызарган жүрөгүңөрдү бир аз адалдап, актап, тазалагылачы суранычы. Бекзатпы, берки сакалчаныбы, кимиңер тойгуздуңар айтып коеюн. Бирөөңөрдүн да далилиңер жок. Тек гана сүйлөйсүңөр, ушактайсыңар, жамандайсыңар. Кечеги Баткендеги нерсеге биз кан жутуп, ошол жака сыздап күйүп атсак, бул жакта булар бир адамды каралоо менен, жамандоо менен убарайы. Мээңер менен жерге кирлер. Кичине акылыңарга келгилечи силер. Могул жерде митингге чыккандарды мен жактабайм, мактабайм. Да, туура эмес кылды. Акмактар экен алар. Кармап баарын жазалагыла керек болсо. Ошол Баткенге барабыз деп күйүмүш болуп, эптеп ал үйдү басып алам дегендер баарын камагыла. Мен атайын ошолорго гана айтайын деп чыктым. Мына орозонун күнүндө тынч отуруп тургула. Ким эмне кылган, кандай кылган убакыт келип баарын жооп алабыз, талдап алабыз, тактап алабыз. Чыдап тургула ошого чейин. Аябай мындай бир ыплас жол менен каралап жамандап атасыңар. Бийликти мактап, актап атасыңар. Силердин далилиңер жок, ал жерде ал кылды, ал антты, ал тигинти дейсиңер. Ал Баткендеги болгон окуяга баардыгы сыздап күйүп атканда азыркы күндө тилиңерди кысып, биримдиктүү болуп тургула. Тигил кылып атат, тигил тигинтип атат, тигинин адам тигинтип койду дебей. Дагы мекенге күйөт эмессиңер. Мекенге күйгөнүңөр ушулбу. Эфирден 24 саат бою түшпөй отурасыңар, балт жайып. Дагы мекенге күйөсүңөр. Мекенге күйсөңөр, ошо Баткенге бармаксыңар. Же болбосо могул жерде коомчулук менен иш аракет кылмаксыңар. Ошол бекзат жана мекенчилдер азыркы күндө бир адамдын атын атап, каралап, бир өзүн баатыр сезип аткандарга атайын кыска мүнөттүк кайрылуу кылайын деп чечтим. Баткен жөнүндө ойлойлу бүгүн. Бир адамдын артынан түшүп, силер эмес, силерге окшогон 4 бийлик түшүп эч нерсе тапкан эмес. Силер да эч нерсе таппайсыңар. Ошон үчүн мындай оюңардан чыгып, бир жакшы максатты койгула. Достор группалар менен бөлүшүп, поделиться кылып коюңуздар. Оз ачар убактысы болуп калды, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эми мындан буягына эфирлерди улантабыз. Эфирде күн сайын жок дегенде 10 мүнөт, 15 мүнөттүк эфир кылып турабыз. Ансыз алар тыйылбай дөңдөнөт. Биз аларга жооп кылып эмес, биздин багытыбыз кандай, эмне кылуу керек, кандай кылуу керек. Мына ушунун тегерегинде гана биз сүйлөшөбүз. Биз антип эфирге минип алуу келет деп бирөөнү каралап, бирөөнү мактай бербейбиз анча. Тимен Абдуллаев кошот элем ага, бирок азыр оз ачар болуп калды, бизде бир 5 мүнөт убакыт калды. Ошого оозду ачып алып, буйруса эртең бир оозду ачкандан кийин эфир кылалы. Кандай дейсиз? Аман болуңуздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун.